Assalamu алейкум достор. Бүгін сіздерге бет терisi туралы айтып бермекчимин. Андан мурда айтып кое турган нерсем, бир материалды алып чыгып аны айтып берейин деп турган учурда мээмде 100% маалымат турган болсо, анын 70-80%-ын гана сіздерге айтып бере алам. Анткени айрым нерселер баары бир эстен чыгып калат. Ошондуктан видео толук кандуу, өтө кызыктуу же болбосо жеткиликтүү болбой калса, балким ушундандыр себеби. Жана дагы бир нерсени сиздерден өтүнүп кетем. Маалыматты 60%дан ашык адам эч кандай подписка болбой көрөт экен. Эгерде биринчи жолу кирип аткан болсоңуз, ошол видеону көрүп атканда ушул каналга катталып коюшуңузду суранып кетем. Бет териси тууралуу айта турган болсом, демек андагы маселелер тууралуу айтышка туура келет. Албетте беттеги бизди өтө кыйнай турган негизги нерсе албетте ал жерде жаш курактан эле башталат. Бетте ар кандай угрилер пайда болот, ак түстөгү угрилер пайда болот жана кара түстөгү угрилер пайда болот. Бүгүн ушул тууралуу бир аз айтып беришти туура көрдүм. Аны илимий тилде комедон деп атап коюшкан. Биринчи жолу ушуну аныктаган адам ушундай атап койгон. Комедон деген бул курт деген мааниде почти дээрлик ушундай аталып калат. Жана ал дээрлик өспүрүм курактагы көпчүлүк жаштарды кыйнап келет жана ал нерсе балким 30 жаш, балким 40 жашка чейин эле тынчыбызды ала берет жана ар кандай ыкма менен аларга каршы күрөшүп келебиз. Жана мунун түпкү себеби тууралуу бир аз айтып коеюн. Жашыбыз жетиле баштаганда эркектик же болбосо аялдык жактан репродуктивный деп коет орусча, ушундай жетиле баштаганыбызда андрогендик гормондор бизде көбөйө баштайт жана ошол мунун таасиринде ушундай угрелер пайда болот. Негизи андрогендик гормондор, тестостерон бизге чындыгында керек. Ар бир адамда бул болот. Бирок ушундай угри чыга турган учурда, угри чыгып калган болсо, демек ошол тестостерон көбөйүп кеткен болот жана ошонун таасиринен бизде ар кандай ушундай кара ак түстөгү угрилер пайда болот жана ага байланыштуу биз көп убакытка чейин кыйналып жүрөбүз. Негизи анын көбөйүп кетүү себебин сиздерге ачык айтып коеюн. Буга чейин сиздерге жеңил сиңе турган углеводдордун зыяны тууралуу өтө көп материалдарды айтып бергенмин. Жана ошол жеңил сиңе турган углеводдордун бир зыяны ушул беттин терисине дагы экенин эскертип коеюн. Эгерде ошол жеңил сиңчү углеводдорду, ширинттерди, кантты айрыкча көп жей турган болсок, биздин инсулин гормонубуз көбөйөт жана анын таасиринде тестостерондун дагы көбөйүшүнө таасир этет. Ушундан улам тестостерон көбөйүп бизде кара ак түстөгү ушундай курт сыяктуу комедондор пайда болот дагы тынчыбызды алат. Эмнеге кара түстө, эмнеге ак түстө? Ак түстө болгондо ал жерде ошол комедондун мембранасы болот дагы, ал жерге эч кандай кислород кирбей, ошол түстө жакшы сакталып турат. Ал эми кара түстө болгонун себеби ошол жерге кычкылтек кирет дагы, анын таасиринде ушундай кара түскө өтүп калат. Болгон айырмасы эле ушул, экөө бир эле нерсе. Эми биз кантип күрөшөбүз? Биз биринчиден эле балким жүзүбүз кирдип калгандыр деген мааниде, микроб көбөйүп кеткендер деген мааниде аны таза кылып жууган аракет кылабыз, самындарды колдонобуз жана ар кандай башка таасирлерди, механический таасирди колдонуп ар кандай бузулууларга алып барабыз. Айтып коеюн, pH тууралуу буга чейин эле айтып келгенмин. Денебиздин баардык жеринде pHтын өзүнчө өзгөчөлүгү бар. Ошол pH деңгээлин бетибиздин терисинин бузуп кое турган негизги нерселердин бири бул ар кандай самындар. Самын менен бетти жууганда ошол бет терисинин pH'ын нормасын өзгөртө берет дагы, ал жерден бузулуусун алып келет. Ошондуктан бетиңизди жууй турган болсоңуз, ал жерге ушундай ар кандай самындарды колдонбой эле коюңуз. Жөн гана жууп койсоңуз абдан жакшы болот жана мындан улам ошол pH деңгээлин жакшы сактап каласыз. Бул биринчи кеңешим. Жана дагы ал жерге ар кандай механический таасирди беребиз деп айттым. Биз сырттан таасир эткен аракет кылабыз. Ошол маселе менен симптоматический лечение деп коет муну. Симптомдук ошол көрүнгөн нерсени жок кылган аракет кылабыз. Анын ордуна
Маселен түпкү себебин жок кылсак абдан жакшы болот. Ага ылайык ошол жеңил сиңе турган углеводдорду такыр колдонбой кое турган болсок, инсулиндин көтөрүлүшүнүн алдын алабыз дагы, тестостерон дагы нормада эле бөлүнүп чыгып, мунун таасиринде комедондор бизде пайда болбойт. Жана бир гана бул жеңил сиңе турган углеводдор эмес, ар кандай сүт продукциялары дагы ушундай өзүнүн инсулиндин көтөрүлүшүнө таасир этет. Ошондуктан сүт продуктыларын дагы аз колдонгонго аракет кылайлы. Такыр колдонбой эле десем туура болбой калат. Балким анда дагы пайдалуу болгон микроэлементтер, макроэлементтер бар. Жана дагы омега 3 майларын көбүрөөк колдонсок абдан жакшы болот. Анткени омега 6 майлары бул биздин бетибиздин терисине терс таасир этет. Ошондуктан омега 3 майларын көбүрөөк колдоно. Омега 3 майлары балыктын майында бар. Ошондо бизге айрыкча бетибизге абдан жакшы таасир этет. Бетке зыян таасир эте турган дагы айрым нерселер тууралуу айта турган болсом, уйкунун аздыгы дагы бетибиздин терисине терс таасир этет. Тез картаюуга алып барат, бырыштар, тырыштар пайда болот. Ошондуктан уйкуну жеткиликтүү, айрыкча түнкү уйкунун алгачкы убактысы, куптан убактысынан кийин дароо уктай турган болсоңуз, сиз үчүн абдан пайдалуу болот, айрыкча бетиңиздин терисине. Бүгүнчө ушул, буюрса кийинкиде мындан караганда да жакшыраак видео чыгарган аракет кылабыз.